20 сентке динин сатмакчы болгон имам. Мен Англиядагы чакан шаарлардын биринде мусулмандардын мечитинде имаммын, деп баштайт ал. Мечит автобустун акыркы аялдамасынын жанына жайгашкан болчу. Көбүнчө мечитке автобус менен келчүмүн. Бир күнү автобустун жол киресин берсем, айдоочу мага 20 сент ашыкча кайтарып берип койду. Аны дароо эле кайтарып бермекчи болдум. Бирок ошол учурда шайтан азгырык салып, 20 сент эмне болмок эле, бербей эле кой деди. Бергим келбей калды. Анан кайра ушул акча менен байып кетмек белем. Берип эле коеюн деп ойлодум. Эми бермекчи болгонумда шайтан жанагыдан да катуураак азгырык таштады. Сен ушунча убакыттан бери элге кызмат кылып келесиң. Айлыгың да аз. Бул 20 сент менен Англия байып кетмек беле? Алып кала бер деген ой келди. Эми биротоло бербей түшүп кетүүнү чечтим. Аңгыча автобус акыркы аялдамага келип, элдин баары түшө баштады. Түшүүгө кезегим жеткенче жүрөгүмдү дагы бир жолу тыңшадым. Бул жолу ал кантип бирөөнүн акысын алып кетип жатасың, акыретте кантип жооп бересиң деп согуп жатыптыр. Эң акыркы болуп түшүп бара жатып, айдоочуга 20 сентти карматтым. Тиги мага жылмая карап, "Сен могу мечиттин имамысың да, деп сурады. "Ооба" дедим. "Мен ар бир жумада сенин айткандарыңды угуп жүрөм. Мусулманчылыктын аруулугун, чынчылдыгын, тазалыгын угуп ушул динге кирсем деп ниет кылып, кийинки жума сага жолугууну пландаган элем. Бүгүн автобуска өзүң чыгып калдың. Сага жолугуп динди кабыл алуудан мурда сенин айткандарың чынбы, жалганбы бир сынап көрөйүн деп 20 сент ашыкча бердим эле. Көрсө сенин айткандарың курулай мактаныч эмес, акыйкат экен. Мен эми кийинки жуманы күтпөй эле ушул жерден мусулман болоюн деп мусулман болуунун жолун сурады. Мен ага келме айттырып, мусулман кылып автобустан түштүм. Ошол жерде бир канча убакыт өзүмдү билбей туруп калыпмын. Аллах Тааланын мээримине, туура жолго баштоочулугуна таң берип, эсимди жыя албай туруп калдым. Аз жерден шайтанга азгырылып, бүтүндөй динимди 20 сентке сатып жибере жаздаганыма эсимди жыя албай туруп калдым. Эгер Аллах Таала акыретти эсиме салбаганда, 20 сентке динимди сатып жибермек экем. Урматтуу мусулман бир тууганым, кимдир бирөөнү динге киргизүү үчүн эртели кеч анын кулагына куюунун кажети жок. Болгону динди өзүңдүн жашооңдо көрсөтө бил. Мына ошондо сенин айтканың жугумдуу, мээнетиң жемиштүү болот.